Бүгүн бизде конокто жүрөк сырын чечип беребиз деген эки агабыз келип калган экен. Ал сыр кандай болду экен деп сурайлы. Дароо Максат Кыштыбаев жана Ишенбек Мухтар уулу, кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Кутмандыктарыңыздар менен. Рахмат. Маанайыңыздар жакшыбы? Абдан жакшы. Жүрөктүн сыры деп эле элдин баары дүрбүлөңгө салып, клипти да ото жолдон тартып да жүрөпсүздөр. Сиздер музыкасын жазыпсыз, сиз ишке ырдап көркүнө чыгарып турсуз. Жүрөк сыры эмнеде ошондо? Сиздин оюңуз боюнча. Жүрөк сыры деген жүрөктүн тереңине жашылып жаткан сыр да. Сиз бул ырды өзүңүз жазгансыз, авторсуз. Ооба. Эргүү бул ырды жазып атканда бир сүйүүгө, бир махабаттын балына кабылып, кайра канаттарыңызды кагып чыгып учкан кезде келдиби же кайсы бир маалда жазылгандыр? Бул сүйүүнүн толкундарына кабылып ушундай бир толкуп ташып жүргөн кезде жазылган болчу. Чалкып деп коебузбу? Жакшы билесизби? Негизи ушул ыр жазууда сиздер сөзсүз түрдө кандайдыр бир нерседен таасир алып, же болбосо башыңыздан өткөн окуяны жазасыздарбы, же жөн гана ушул теманы тандап эле жазып баштайсыздарбы көпчүлүк учурда? Эми билем, ар ким ар кандай болот экен. Анан мен өзүм жөнүнөн алып айтканда биз аябай эле шундук болуп кеткен жокпуз. Аракет кылып жазып жүрөбүз кичинеден бираз. Эми кээде эргүү келгенде деп коебуз. Ошондой кезде кээде өзүң айткандай мындай бир таасирдүү окуялардан ошондой жазылып калат. Анан мен атайын отуруп алып ыр жазат элем, мен атайын отуруп алып обон жазат элем деп мен билбейм, мындай кезде чыкпайт деле болчу. Ошондой айтыңызчы, биз бүгүн улуттук суусундуктар темасын көтөрүп отурабыз. Өзүңүз төбүңүз барып Кытайда кыргыздарга такалат экен. Ошол кытайлык кыргыздарда кымыз, самал, бозо, максым шоро деген, максым шоро дейм да, максым жармалар жасалабы, жасалса бираз башкача рецептура менен ал жакта ичип жүргөн кымыз менен бул жактагы кымыздын айырмачылыгын сиз алдыңызбы? Ооба, аякта деле кымыз ичебиз, кымыз, жарма, бозо, жана буякта максым шоро дегенди тиякта кытайлык кыргыздарда көрөнгө жарма деп чыгарып алабыз. Өзүнчө марка менен. Аякта ал бүт Кытай мамлекетинде мындай лицензия алып, уруксат алып, бүт барлык базарларда сатылат. Жакшы, кыргыздын суусундугу ошентип бүт дүйнөнү аралап жүрөт. Демек базарларда сатылат экен ага. Демек даамы менен эч айырмачылыктар жок. Кичине бар айырмасы. Кичине эле. Бираз бар да. Кымызда деле бар. Кымыздар региондорго буякта деле тиги Ош менен Көлдүккө бираз окшобойт. Ошондой эле да. Тиякта деле кымыз кичине айырмаланат. Максат Кыштыбаев акебизден суроо менен кайрылсак, сиз Кыргызстанда мисалы музыкант катары чаркайланып жүрсөңүздөр керек. Анын купулуңузга толгон өзгөчө бир даамы тамшанткан кымыз каердин кымызы деп ойлойсуз? Эми кымызды кыргыздын кымызы баардык эле жериники жакшы болуш керек. Баардык эле жерден ичип жүрөм, баардык эле жагат. Анан ушу айрыкча могу жайлоодо жүргөн, жайлоодон саашат го, ошол кымыздар мага абдан жагат да. Мындай даамдуу, табитме жагат да мага, абдан жакшы болот. Ал эми негизи биздин программабыз негизи таң шоула деп аталгандыктан эртең менен келген көпчүлүк конокторго биз бир гана сурообузду дайым узатып келебиз. Негизи күн жакшы деңгээлде башталыш үчүн кандайдыр бир эртең менен мотивация өзүңө бериш керек деп калат. Ал эми сиздин таңыңыз көпчүлүк учурда кандай башталат? Эми менин таңым тургандан баштап эле оң мут менен турганга аракет кылам. Анан ушу бүгүнкү таң боюнча айтсак, бүгүнкү таң мен үчүн жана Шенбек үчүн дагы абдан жакшы бир таңдардан болду. Сиздердин эфирлериңизге келип, студияңыздарга келип, ушу кыргыз элибиз менен байланыштырып, пикир алдырышып атканыңыздар үчүн жакшы бир ийгиликтерге жетип. Биз үчүн дагы абдан мыкты таңдардын бири болуп жатат. Сиздер менен таңды тосуп атабыз. Ал эми биздин телекөрүүчүлөргө азыр кайсы музыкалык чыгарманы аткарып бересиз? Азыркы чыгарманы анда азыр эле жүрөк сыры деп айтып баштадык. Ошол сөзгө ылайыктуу эле сөзү ону бул жак досум кытайлык кыргыз жигит Ишенбек Мухтар уулунуку жүрөк сыры деген ушул чыгарманы аткарып кетелик анда. Жүрөк сыры деген чыгармабызында. Келиңиздер чогуу чечип көргөн эмесе Максат Кыштыбаев, Ишенбек Мухтар уулу, жүрөк сыры. Kalın dermedi
toy tengdeşi Gönlün suygun herkesi Vakıttı gaydan sezmekmin Bayıqabay qalsam Bayıqabay qalsam Bayıqabay qalsam men seni Yürektün sezbey arzusun Durmuştun baspa yaşusun Ötmökmün seni görmesem Ömürdün sezbey Ömürdün sezbey Ömürdün sezbey tatlısun Ötmökmün seni görmesem Ömürdün sezbey Ömürdün sezbey Ömürdün sezbey tatlısun Caşonun sezbey tatlısun Браво! Колчаулар болсын, азаматсыздар. Азыр биз сырын кайдан чечмектин дейт. туура сөз боо эле сиздерден экинчи музыкалык чыгарманы сурангыбыз келип турат. Мындай негизи сейрек болот да негизи музыкалык каналда бирден кетип калышат да. Биз бирок сиздерде мына жанды угуп жанардан бир башкача тамшаны угуп аткандан кийин бул жактан кагаздан жазышып отуруп анан экинчисине суран алыш деп. Келиңиздер, кайсы музыкалык чыгарманы? Булактагы кездешүү деген Асанбала Керимбаев агабыздын чыгармасы. Ошону аткарып берели. Давай. Ортада мен сүйлөп кетсем болобу? Келиңиз. Буюрса ушул жүрөк сырын майдын 26-сында улуттук консерваториянын чоң залында мен авторлук концерт берген аткам да. Эң сонун. Консерваторияны бүтүрүү ушу дипломдук концерт да. Анан ошол жерден да окуучуларды чакырып кетким келет. Барыңыздар, ошол жерден Максат Кыштабаевдин дагы ушундай живой жандуу үн менен ырдаган үнүн угуңуздар. Жүрөк сырынан да башка жакшы обондор буюрса ырдалат. Сөзсүз түрдө. 26 май. Saat канчада? Saat 3:30'da. Saat 3:30. Келиңиздер анда. Булактагы кездешүү. Asmanı tuluk, ay tuluk, gölda tuluk Alması mal gövoylar, bende toruk Sezip kaldım ay bölmel aksıyımdı Sen oturgan bulaka, sen oturgan bulaka Ben doldurdum Sen anı sezdin beken, tuydun beken Mahabat küsün sertem ben danesen Ardığın meres bolup saların ağlar Karanın karginde, karanın karginde kaldı beken Asmanı tuluk, ay tuluk, gölda tuluk Alması mal gövoylar, mende toruk Sezip kaldım ay bölmel aksıyımdı Sen oturgan bulaka, sen oturgan bulaka Ben doluturdum Sezip kaldım ay bölmel aksıyımdı
эле. Браво.